Түшүндүрүп айтып берсеңиз, ал эмне, кандай салынат, кимдер салат? Урматтуу Ат баш районунун тургундары, бул жаңы долбоор боюнча өткөндө өлкө башчыбыз келип, элге өзүнүн кайрылуусун, оюн айтып кетти. Ошондуктан мен бул долбоорго мындай сабырдуулук менен, токтоолук менен, акылга салып, бул долбоор боюнча бир жалпы кеңешибиз керек. Ал эми бул долбоор бүгүнкү күндө экономикалык жагы кандай, экологиялык жагы кандай, негизи эле стратегиялык жактан бир эл аралык соода чөйрөсүндөгү уурду кандай болот? Бул боюнча долбоорду кесипкөй жогорку мындай адистерден, экономисттерден, эксперттерден турган топ келип, бул долбоорду жерлерде сөзсүз презентация болот. Ошондо бул долбоор боюнча ар бир айылга атайын жумушчу топ барып, жеринде сиздер коптонуп аткан, сиздер кызыгып аткан суроолорго ушул долбоор боюнча керектүү суроолорду берип, жообун алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан мен баардык бир сабырдуулукка чакырып, Ат баш району үчүн, Ат баш эл үчүн бул долбоордун орду кандай болот? Негизи эле жалпы Нарын областы, Кыргыз мамлекети үчүн долбоордун орду кандай? Ал эми өткөндө өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич айтпадыбы? Урматтуу ат башчылыктар, эгерде силер оюңарды айткыла, кеңешкиле, ушундай эле силер бул долбоорго каршы болсоңуздар, анда бул долбоор башка регионго курулуп калышы мүмкүн деп. Ошондуктан мындай бир долбоор менен жакшынакай таанышып, бул боюнча жакшынакай маалымат алгандан кийин өз ойлорубузду, пикирибизди айтканга толук мүмкүнчүлүк болот. Качан таанышабыз ошол долбоор менен? Бул долбоор боюнча азыр биз областка жогору жакка айтып атабыз, ошо жумуш топ качаныраак келип, бир убакыт алар айтышат качан. Биз сөзсүз жерге, элге бул долбоор кайсыл күнү, кайсыл айылга, кайсыл аймакка барып, элге таанышууга мүмкүнчүлүк болот. Биз сөзсүз мунун графигин жеткиребиз. А сиз өзүңүздүн түшүнүгүңүздү айтып берсеңиз да, ошол логистика боюнча эмнелерди айта аласыз? Эми бул долбоорду мен биринчиден өзүм дагы бул долбоорду тааныша элекмин. Ошо таанышып, мунун экономикалык жагын, баардык мындай стратегиялык маанисин толук карап чыккандан кийин мен толук өзүмдүн оюмду сиздер менен бөлүшөм. Бирок экономикалык жактан бул долбоор бүгүнкү күндө биздин өлкөбүз үчүн жалпы экономикалык жактан бир өзүнүн бир натыйжасын берет деген ойдомун. Бирок эл коптонуп аткан маселелерге дагы биз бул долбоор боюнча бир жоопторду тактап алышыбыз керек. Рахмат.